Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Аброй программасы. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Бүгүн бизге дагы бир абройлуу инсан конокко келген. Сонун инсан десек болот. Мына ушундай Аброй программасында коомдо орду бар үлгүлүү, абройлуу инсандар менен сүйлөшүү, маектешүү мен үчүн да чоң жетишкендик деп Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зуура Нуркамилова эжекени бүгүн биз студияга конокко чакырдык. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, рахмат. Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиз. Рахмат. Мен эжеке жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Эжеке бүгүнкү күндө 79 жашка чыкканына карабай, Уркуя Салиева атындагы музейде иштейсиз, жетекчи болуп иштейт. Көптөгөн маданият тармагына салым кошкон. 7-класс кезинен баштап спектакльдерге катышып, бүгүнкү күнгө чейин маданиятка талыкпай кызмат кылып келе жатат. Өзгөн райондук эже маданият үйүнө эжекенин ысымы дагы берилген. Бул да болсо эжеке үчүн чоң жетишкендик. Биз Өзгөн районунун тургундарына жалпы эле эжекени сыйлаган Красный маяк айылы, эжеке Красный маяк айылынын Жыландай өкмөтүнө чоң ыраазычылык билгизебиз. Анткени чынында коомдо орду бар үлгүлүү инсандарды маданиятка салымыңызды кошконуңузду баалап барктап, сиздин ысымыңызды берүү бул чоң кубаныч десек болот, эжеке. Мен үчүн да сыймык. Сонун. Ал эми калган эжеке жөнүндө маалыматты эже өзүңүз айтып бересиз, буюрса. Азыр эми программанын аты Аброй эже. Демек, атына жараша сизге окшогон үлгүлүү абройлуу инсандарды чакырабыз. Коомдо орду бар, чынында эл үчүн кызмат кылган инсандарды чакырып, жеке жашооңуздарды, дегеле басып өткөн жолуңуздарды сурайбыз эжеке, өзүңүздөр баяндап бересиздер. Демек, бизди көрүп жаткан кийинки муунга мына ушундай инсан болсом экен деген жакшы ниетте шыктандыруу максатында дал ушул Аброй программасын ачканбыз эжеке. Эми 40 мүнөттүк эфир бүгүн сиз үчүн арналат эже. Сиздин эми 40 мүнөттүк 80 жылдык өмүрүндө 40 мүнөттү айтып берүү бул өтө аз, бирок эмне болсо дагы тарых үчүн сиздерден биз сурап, эже үлгү алып калышыбыз керек. Азыр эми бир аз сиздин кыскача өмүр баяныңыз, анан ар бирине токтолобуз. Рахмат. Ушинтип эмгегибизди баалап чакырганыңарга чоң рахмат. Бул мен үчүн сыймык. Ушунча өзүң айткандай, ушул 65 жылдык эмгекти бир саатта айтып өтүш кыйын. Бирок мындай айтканда токотер жер менен түшүндүрсө болот. Мен өзүм ошол Өзгөн районунда Красный маяк айылында туулгам. Анан бир үй бүлөдө 3 эле кыз элек. Мен мындай десем болот, атакем болсо мени уулум дей берчү. Эркекче кийинтип алып бир жака уулу жок дебесин деп алып жүрчү. Өзү атам күрөшкө, мындай немелерге жакын эле, күчтүү киши эле. Күрөшүп, бир жерге катышканда ээрчитип барат эле. Анан талааларда мындай кишилер менен отурган ошентип ээрчитип жүрчү. Бирок ошондо эле мындай атам комуз чөрчү, апам да комуз чөрчү. Айылда мындай өздөрүнүн мындай отуруштары бар эле. Ошондой кандай десем, сыймыктанат элем да ырдаап отурушат эле да бирге мындай. Анан ошондо мен бала кезимден ушу маданиятка өтө кызыккам. Ошол азыркы айткан неме клубда, айылда жаныбызда мектеп бар. Чалбай деген агайыбыз бар эле, келип кызыл дыйкандык болот эле. Келип ушу культураны уюштуруп немеде, мектепте. Ал Ильичевка, Куршап, ошондой жерлерге мектеп менен концерт коюп алып барып, концерт берет эле кичинебизде. Анын акырында ошол кычан спектакльди чыгарып, анан ошондо районго барып биринчи орунду алдык да. Анан райондо ошондо Жалал Абад театры жоюлуп, артисттердин баары Өзгөнгө эле театрды жандантып аткан, анан алардан жактырып көрүптү да ушул кыздан бирдеме чыгат го деп эме кылган. Базарбаев деген режиссерубуз бар эле.
Топчубай Осмонов деген директорубуз бар, Мамат Омаров музыка. Ошолор анан эме кылган ойнойсуң. Ушул спектакль даярдап бара алды, анан Бишкекке барылган да. Бишкектен дагы. Ошондо мен туура эле айтсам 7-класс болгонсуз. 7-класста окуп аткан, ооба. 7-класста окуп анан ага да катышып мындай болду, аны вечерний алмалда 7-10 эле да. Анан вечерний окуп, театрга катышып жүрдүм, барып келип эле. Ошо кызыгып театрга алсак мындай ошолор менен жүргөн мен үчүн сыймык болгон да. Аябай маданиятты сүйгөнүмөн ушул барып келиш эле мага акчасы деле башкасы деле кызыктырган эмес. Ошентип жүрүп анан 10ду бүтүм, анан чоң болуп калдым, анан үйдөгүлөр. Эжеке, ошол жерден сурайынчы. Ошондо атаңыз, апаларыңыз сен азыр 7-классың, билим алышың керек. Билим алгандан кийин, мектепте окугандан кийин аны иштеп үлгүрөсүң деп сиз кечки мектепке которулдум деп атпайсызбы? Ошондо кандай ата-энеңиз реакция кылган? Ата-энем биринчи Салиева мектеп эмес эле, оштогу директорубуз Төрөкелдиев Атырагай деген мектептин директору. Кызым, жакшы окуйсуң, эжең экөөң ошол немеге бар деп айтса, ана мындай түшүнүк болгондо илгери детдомго бербейбиз биз. Жок деп бербей койгондо анан ошо немеде окуп бүткөндөн кийин айтты, окууга барбайсың. Кыз баланы мындай жөнөтпөйбүз. Өтө мындай эркелигимен гана сүрүп иштедим да, так жооп бербейт эле. Кенжеси белеңиз үйдө? Жок, ортончусу эле. Бирок ортончусуна карабайсыз, эркек. Мен байттым го, мен өзүм эркек окшош эле да. Атты да жон койбойт элем, башканда улак кой балдар менен жарышып, кыскасы жайлоого барганда койлордун баарын өзүм кайтарчу энелерим бар. Ушундай өзүм каалаган ишти жасаган кыз элем да. Ошондуктан анан турмушка чыкпасаң иштебейсиң деди да. Ушул ультиматумду койду үй билемде. Сиз мектепти бүткөндөн канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? 19 жашымда турмушка чыктым. Ошондо эле сизге ультиматум койду. Ооба. Мындай эми турмушка чык деди да. Чыгыш керек. Ооба, чыгыш керек деди. Сен мынтип жүргөнүң болбойт, кызым. Анан турмушка чыгууга туура келди. 19 жашыңызда чыктыңыз. 19 жашымда турмушка чыктым. Сүйлөшүп, башта мындай тааныш элек, анан акыры ушундайга болуп калды да. Алар айылда бирөөгө болуп койгон. Анан ага мен баш ийген эмес. Мен Дом культурада иштешим керек, культурада иштешим керек деп ошо баш бербедим да, кыскасы. Маданият тармагындагы адамга турмушка чыгышым керек деп. Ошол максатым орундалды, кызым. Сонун. Сиз ошондо баягы жолдошум менен мурда эле тааныш элем деп атпайсызбы, эжеке? Сиз мектеп кезде эле спектакльдерге катышып, борборго барып, ошондо таанышкансыз да? Фестивалдарга барат элек да. Фестивалдарга барып катышат элек, анан ошондо таанышып калганбыз. Алар Кызылкая жактан келет эле, биз бияктан барбай областтар бир болуп алып, биринчи алышыбыз керек деп жулунуп репетиция кылат элек. 19 жашка чейин зор эже өзгөндүк болсо, бүгүнкү күндө 19 жаштан 20 жаштан баштап ноокаттык болуп калдыңыз. Анан ноокатка турмушка чыктыңыз. Жумушуңуз уландыбы? Уланды да, жолдошум Дом культуранын директору эле, анан заводдель болуп иштеди. Сиз турмушка чыгып атканда маданият үйүнүн директору эле. Анда жолдошуңуз канча жашта болот? Жолдошум менден 6 жаш, 7 жаш чоң эле. Анан илгери бул Оштон управление берет эле да, буйрук берет. Чалымды Кадамжайга жөнөткөн. Кадамжай районуна директор кылып, анан кайсы район мындай пасыраак болсо шака жөн чалым экөөбүз тытынып иштейт элек да. Өнүктүрүү боюнча. Мен келсем заводчный окуйт экен, культураны өнүктүрүү боюнча ушул биринчи орунду алышыбыз керек деп, кай жерге барсак элде жок нерсени уюштурат элек да. Алды Кадамжайда да иштеп, биринчи орундарды алып, фольклорду ушундай немелерди тартып иштеп жүргөнбүз да. Ошондо мектеп кезде спектакльдерди ойнодуңуз. Ноокатка барганда маданият үйүндө да ойной албай калдым. Эмне иш кылдыңыз? Ноокатка барганда методист болуп иштеп калдым. Кызылкаяга. Анан Кызылкаяда жүрүп, методист болуп иштеп, анан немеде Кызылкая паркында зам директор массовик болдум. Уюштуруу комитетин жетектедим. Ал жерде иштеп, анан Кадамжайда жүрүп методист болуп иштедим. Андан ноокатка которду. Жолдошумду ноокатка келдик. Ноокатка келип, Дом культурада дагы методист болдум.
көрөгөч агит бригаданын уюштуруп Кыргызстанда 1-чи орунду алдык. Анан ол алмалда мындай изденип кандай болсо иштеш керек. Көрөгөч деген мындай агит бригада чыга элек болчу райондо. Андан кийин Алтын булак элдик ырбый ансамбльди түздүк. Ошол уюштуруп чыгарып мындай бизде өзгөндө элдик филармония деген бар эле, ошондо уюштурабыз десек, анда мына ырбый ансамбль чыга калды да. Анан министерствого чалым барса айтыптыр, башка вариантка өтөлү филармония эмес мындай деп. Анан ошондо 60-50 кишини чогултуп районда Алтын булак ансамбль уюштуруп, Москвага барып ДНКда 2-чи орунду алдык, андан 3-чү орунду алдык. Ошондой нерседе Алтын булак элдик ырбый ансамбль алып бердик. Андан бизди Ленин районго которду. Эжеке, сиздер сонун жолдошуңуз менен үйдө болбосун, жумушта болбосун, ар дайым маданият тармагында көңүл буруп, ал жөнүндө сүйлөшүп, маектешип, өнүктүрүүчү. Сиздер үй бүлөлүк көйгөй аркылуу тартышып урушпай? Жок, биз ушул иште баягы кемчилдиги андай мындай болсо чогулушта унчукпай отурат элем да. Анан үйгө келгенде айтат элем, сен муну туура эмес кылдың. Мынаны мындай кылыш керек эле, мындай кылышыбыз керек деп, анан экөөбүз ошондо эле тартышып кетет элек. Демек жумушта жолдошуңуз директор, бирок негизгиси сиз жетекчи болгонсуз, сиздин айтууңуз боюнча. Үйгө келип ошентип кеңешет элек да. Анан бала чакалуу болдуңуздар сөзсүз түрдө, аларды тарбиялоодо дагы бир көңүл буруу болуш керек да, эжеке? 2 уул 2 кыздуу болдум. Ошо колумда көтөрүп талаада концерт коюп жүргөндөрдө мен азыр өзүм таң калам да, кантип бактым экен ушулар деп. Мындай бирин да оорутпай, ошо чоңойгунча эме кылдык. Барып чемодандымды мындай бурчка коюп коет. Илгери клубтарда айнектери жок, талааларында ошого жаткырып коет элек. Бирдеме чагып алат да деп ойлоп отурмун да. Ошентип жүрүп чоңойткам. Анан сиңдим бар эле, ошо сиңдимди алып барып, ошо бала багып апам да жардам берип жүрдү бир жакка барганда. Аял адам убактысы келгенде декреттик өргөгө чыгат, дем алат, 3 жыл отурат деген ой такыр болбочу экен да, эже? Менде ошол илгери балдардын киндиги түшсө дейт го, ошондон кийин эле чыгып туура талаага кетет элем концертке. Себеби баягы ол маалда четтен бирөө келсе да тосуп алыш керек эле, кыздар аз эле райондо мындай катышкан. Мен ойлойт элем да ошол маалда менсиз бар жок токтоп калат деп. Көрсө мындай жашымда ушуну ойлогон экен, мен жок деп жакшы болот экен. Роддомдон чыктым, декретте окшо турган жокмун. Отпуска дегенди билген жокмун. Отпуска маалы баягы жолдошум завошний да, немеге кетип калса окуганы, мен ордундай билгизбей башкарып турат элем, мындай өзүмчө. Эми мындай эмес, коллективди кетирбей, ошолорду жаман мындай эме кылып, көйгөйлөрүн чечип, мисалы үчүн кийин мына Нокатта алып барганда Абдыманап Төрөбековдер бар го. Дагы Абдыманап Беркиси бар, өзгөндө иштеген. Ушулар бир бүткөн эле 4 бала. Ошолорду алып Нокатка апарып Алтын булак эстрада уюштурганбыз. Ошол маалда аппаратура алып келип, бүт кызыктырып балдарды. Анан аларды бир клубка мындай камап коюп, алар репетиция кылат эле. Биз тамак ашыны баарын ошол жерге даярдап берет элек да. Общепит деп коет эле, ошого жетекчилер менен сүйлөшүп, мындай эт майда чүйдө алып бышырып берип, ушинтип өркүндөтөт элек да. Анан дагы алар ар жактан Разак деген бар эле, олом өзгөндүк эле, берки Манабы да өзгөндүк эле. Бир семинардан концерт койсок, аким райком сураптыр да, булар эмне кылып жүрөт даярда деп, өзгөндүк ушундай уюштурбайсыңарбы. Анан ошентип алып кетип калышкан немеге. Ариет деп ансамбль уюштурган өзгөндө. Ушундай кызыгып, жок нерсени жасоого аракет кылат элек да. Бирдемени ойлонуп, ооба. Анан ошол Ленин цирк бар экен, цирк ойноп жүр, ол кишиге жардам бердик. Азыр мына Рахматулла Козыкеев деген акын жүрбөйбү, Алтын комуз. Ошол 10 классты бүткөндө жолдошум анда райондук депутат эле, ошол жерде барып айылда көрсө, ошол бала комуз чертип, мындай өзүнчө сөздөрдү бириктирип эме кылып жүргөн бала экен. Алып келди Дом культурага, Ленин районго алып келип иштетип, Бишкекке немеге
искусство институтуна апарып киргизген. Өзүнүн ордуна даярдап кеткенибизде ошол баланы коюп келдик да. Жолдошуңуз баары бир эркек да, эжеке. Экөөңүздөр тең мамлекет үчүн, эл үчүн, ушу маданият үчүн деп күнү түнү талыкпай эмгектенип, ошо менен бирге балдарды чоңойтуп, аны кээде отуруп алып, сен аялсың, үйдө отурбайсыңбы деген ой пикирлерин айтканбы? Жок. Демек колдогон а? Колдогон. Себеби мен оюндагыдай иш кылсам керек да. Сен мындай сүйлөдүң же мынандай туура эмес кылдың дебейт эле. Колдойт эле сүйлөгөнсө. Анан үйдө отур дебейт эле. Үйдө отур десе да отурмак эмесмин да. Эжеке, бул сүйүү кайдан пайда болду? Маданият. Ал дагы маданиятты мындай жакшы мек кылат экен да, мындай көрөт, иштесем да иште. Ошол меде Кызылкаяда иштегенде кыргыз коллектив жок болгон экен да. Орус коллективи, өзбек коллективи, мындай тажик коллективи. Анан бул барып кыргыз коллектив уюштурат экен. Биринчи Шахтада жүрүп, Шахтадан анан ошо немени уюштурган экен да. Ансамбльди уюштуруп, ошондон анан директор болуп калган экен да. Анан культурага токмокко тапшырат экен заочный. Аны бүткөндөн кийин искусствого тапшырды заочный. Ошентип ошол бала бүтсүн, күйөөм менен бирибиз койкоңдой эле деп, анан ошо жолдошума жол бердим да. Жолдошуңуз койкоңдасын да. Эжеке, бул менен эмнени айтайын деп атат? Эжеке чынында маданиятка 65 жылдан бери салым кошуп, маданияттын мыкты кызматкери, кызматкери болсо дагы, бирок жогорку билимди алган эмес, эжеке? Жок. Жолдошуна курстарда окуйт элем. Тынбай курска барат элем. Бишкекке 1 айлык 20 күн ушундай курстар болот. Балам көтөрүп алып бара берет элем, нянька таап берип. Ошондой курстарда катыштым. Чынында эжеке 1% негизи адамдын не деп коет, талант, анан 99% эмгек деген мынакей чынында сизге тиешелүүдөй да эже. Азыр жогорку билимди алып деле, бирок өзүнүн тармагында иштебеген же иштей албагандар толтура да эже. Жок, менин мезгилимде искусство институту барышат эле да, кыздар, балдар. Анан сценарий жазышты билбейт эле, программа түзүштү, анан отуруп алып программасын, сценариясын өзүм бир мероприятие өткөрсөм кече, түнү менен сценарийни түзүп коет эле. Эртең мен анан концерттин программасында өзүм ошентип макулдар, мындай деп көрсөтөт элем, оңдогон жерин оңдошот, оңдосо ошол боюнча калат эле да. Ошол жүрүп Советте райондо Тоо булагы деп Полшага, Германия мега фестивалга барганбыз. Ошондо чалым экөөбүз бийлеп барганбыз. Бийлеп, анан мен Оскомузда ойноп катыштым. Барып диплом алып келдик. Жакшы. Ошол жерде 27-36 коллектив мамлекет катышты. Түнү менен тынбай байгылар мындай ойношот экен да, этажда же. Анан кыргыздар уйкусу экен дебесин деп экөөбүз бийлеп таң атырып берет элек да. Анан бир поляк кыз жолдошумду мындай неме жакшы көрүп калыптыр дагы, менин аял экенин билбей, анан неме деп бийледи да, экөө 7 саат бийлешкен. Мындай жыйынтыгында, фестивалдын жыйынтыгындачы. Анан келип менен тааныштырса, анан айтып атпайбы, мен кечирип коесуз, мен бар неме экенин, мен уважаю дейт, муну сыйлайм, чалым жакшы бийлейт экен. Ошондой нерселер катышып келгенбиз, анан бири-бирибизди кызганмай жок эле да. Кызганыч жок. Кызганыч жок. Мен да мындай каалагандай сүйлөп, каалагандай тура берет элем, каалаган жагыма бара берет элем. Кеттим, же мына жака баратам деп коет элем. Барып келейинби дебейт элем. Туура түшүнөт эле. Анткени экөөңүздөр тең жетекчи болсоңуздар, анан барып келейинби деп сурап атасызбы? Анан айылга суранып калды. Илгери Союз малда барып Урспаевичте, Султан Ибраевич барларда биз агит бригаданын башында элек да. Булар баягында вертолет менен агит бригада уюштурат эле. Токон Ишпаев, Болуш аке, анан бизди Султан Ибраевич Раматул бийди өлө жакшы көрөт эле. Кай жерге барса, кайсы концертке барса, биздин бий ошол концертте болуш керек эле да. Болбосо жазылбай калат, чакыра беребизби деп жазылбай калат да кезде. Таап келгиле деп издетип таап барат эле. Ошон айкуш аябай сыйлайт, жакшы жүргөндө баардыгын мындай эркелеп жүргөнбүз, агит бригадага алып барат эле. Чаткалдарга барат эле, алайку, чоң алайлар, жайлоолорго барып концерт агит бригадада коюп келет элек. Демек Кыргызстандын булуң бурчунда
барбаган жериңиздер калган эмес. Ооба, баары жакка бардык. Эми Уркуя Салиева боюнча айтып кетиңизчи. Ал боюнча да. Ошондо мына культураны көтөрүп, колхоздор менен район менен салышып калды да Маданя. Анан биз айылдык болгондо бизге займа проверка деп коет эле, барышат эле. Колхоздун башкармалары, акимдер барышат эле, райком деп коет. Анан баргандан анан сен эмне кылып жүрөсүң берде, бизге культураны көтөрбөйсүңбү деп колхоздун башкармасы Одоев деген киши раматтылы барган. Анан айтыптыр да, бир үй бош, бир башкармага салган үй бош. Ошол башкарма үйү бар экен, алып чыгып кетти. Ошол үйдү сага берели, неме баргын айылга дептир. Анан бир күн келип эле ушундай деди. Биз ырдап чордоп жүрүп эле үйдү да ойлоп турбуз да. Ал маалда үй салыш, үй алыш немеде даже мындай башкача буюм ала албайт элең деп. Алайын десең деле маданияттын айлыгы ошол да билет элең. Анан аны ойлоп отуруп баланы үйлөдүк чоңун. Анан баланы үйлөгөнчө үйүңүздөр жок эле? Жок эле. Өзгөндө туруп балабызды үйлөдүк. Ошо өзгөнгө келдик раз эле. Ленин районунда жүргөндө Талип деген райком бар эле. Өлө митан. Ошол мен культураны көтөрүп бересин деп суранып өзгөнгө барган. Өзгөнгө барганыбызда клуб жок экен центрде. Эски театр бар эле, олар бузулуп жаман. Ашар менен анан өзгөндүн тоң культурасын курганбыз. Сиз ошондо жетекчи болуп баргансыз? Ошондо заводил культура болуп барган чалым. Мен же баягы эле методистмин. Анан ошондо неме деп айткан, республика боюнча анан туу жеңип алдык, биринчи орунду алдык. Анан ошо жакшы иштедик да, туу алып берип, ошол аябай жетекчилер мындай сыйлап эме кылышат эле культураны. Анан бул башкарма жармашып алды да, анан өзүм дагы ойлоп, биринчи ынабадым. Өзүм жеримде анан алып кетип калды дебесин деппи? Жок, эми өзүм элиме барганыма өзүм сүйүнүп эме кылып жүргөм да, мындай ойлосом туура эмес болуп калат экен. Анан мындай баласы үйлөгөндө дагы келип туугандары болду эми өзүңөр жака баргыла, үйүңөр жок, жайыңар жок сүйлөнүп кеткенде анан чукпай эле калганбыз. Анан үй бар десен ойлонуп макул болдум анан. Карасам уже кудалуу болуп калдык, үйүбүз жок. Балдар катар чоңоюп атат. Анан ушул Салиевага которулуп келдик. Келип ошол жерде анан ишти кантип баштайбыз дедик. Эми атайын ушинтип келдик. Ошончо райондо эркелеп иштедик. Бир дагы мындай расчет алып кеткен жокпуз. Перевод менен сурануу менен иш кылып жүрдүк да. Анан бирок кадрларды да аябай иштеген жерибизде даяр. Кудай бер Темириповду ошол кадам жайга барып тарбиялаганбыз. Көйүбүздө бир жерде дубал уруп жүргөн экен, ырдайт экен аккордеон дегенде. Ошондой неме Мамажанов, мисалы үчүн Жолдошбек. Ошондой немелерди. Анан барганда ойлонуп отуруп, давай ыркесе уюштурабыз дедик. Айылга. Ыркесе уюштурдук. Ыркесе уюштуруп турганын айттык. Үй бүлөлүк ансамбль түзүп өзүбүз 79-жылы Москвадан 6 медаль алып келгенбиз. 70 коллектив катышып. Анан өзүбүздү үй бүлөбүз, балдар бар ар жака тарап кетти. Анан өткөрүп алып туруп айттык, давай аялдардан өзүнчө түзөлү. Үй бүлө түзүп көрдүк. Жеке мындай эмелерди, жаштарды иштетип көрдүк. Семейный алып жүргөндө биринен бири кызганып болот экен. Жаштарды алсаң бир жака кетип калат экен эми даярдаганда. Баарын өткөрдүк да көзүбүз башыбыздан. Анан отуруп айылда тамекичилерден анан баягы ыркесенин жыйынтыгында чогултуп, ошолордон Уркуянын урпактары деп ансамбль түздүк. Тамекичилер дегенде бул тамекиде иштеген аялдар да? Тамекиде иштеген аялдар. Атайын түздүңүздөр? Атайын түздүк. Уркуянын урпактары деп. Себеби Уркуя эженин эмеси эч болбой калган. Анан баргандан ошол ону түздүк, анан аралаш эле музейни түздүк. Музей ачып. Дароо эле. Канча аялдан турдуңуз? 27 аялдан түздүк биринчи. 30га жакын эле запасы менен. Мындай тергенде дагы бир аз маданиятка шыгы барларды тандадыңыздарбы? Ону маданиятка шыгы бар, анан кичине кандай десем болот, баягы
бизде бар эле ырдап бийлеп бар жокто чыгып атпайбы анан биз баягы ичкиликтер деп коет го. Ошолордун колоритин издеп, ошону издеп, кандай бийлешет, кандай ырдашат, ошолорду жөнгө салып, ошол программаны иштедик. Себеби жок программа эле да. Бүт каада салтын кошо ошолорду. Анан аларды сахнага үйрөтүш өтө кыйын болду. Алардан неме отуруш уюштурдук. Аялдарды ар бирине неме кылып үйүнө кезек менен отурушу, ошо отурушта басканды үйрөттүм да. Отурушта ушакташпай тескерисинче ал жака барып алып даярдык көрдүк. Даярдык көрөбүз да. Баягы неме кылат да, баары отурганда мынтип басканды, путту тепкенди, колду кантип неме кылганды 10 жылга жакын ошону үйрөттүм мен. Ага чейин кете бердик, алып кете бердик, бирок ушул таза иштешке, мындай сахнада жүрө турган, кандай бирөө замче мындай бербей турган кылып, кандай десем болот. Ишти көргөзгөнчө эле билимим жок болсо дагы сахнада жүрүп пышып калдым да. Ошонун мындай ашыкча эмеси болбос үчүн турум, жүрүм сүйлөгөн ошолорду үйрөттүк да. Эми алган сыйлыгымды айтсам көп эле, барын алдым. Даткасын да алдым, үлгүлүү үй бүлөсүн деле алдым. Анан өзүм дагы кандай десем карытайып калыптырмын да. Баарын аралаштырып сүйлөп атам го. Жок, жакшы эле экен. Негизи медалдарыңыз аябагандай толтура экен. Бардыгын. Анан ала тоо айымдарына мүчөбүз. Мына биринчи уюштурганда барып поддержка кылып койдук. Бирге ошондо катышып жүрөбүз ошондо. Анын медалдын баары бар. Ооба. Сиздин өмүр баяныңызды окуп атып, чынында аябагандай көп экен. Ошол медалдарыңыз, сыйлыктарыңыз, төш белгилериңиз, даңк орденин алыпсыз. Анан ал сыйлыктарды кайсыл жерге жайгаштырып койдуңуз? Анан мындай да, барлы медал такканды бөлмөнү ээлеп атса керек. Такканды мындай кылбайм да, мактанганды мындай жаман көрөм. Бирок барлыгы бар. Жакында немеге Атуул деген берди. Ардактуу Атуул Данекер деп областтын немесин берди. Ноокат район. Жок, областтыкы, Ош областтыкы баягы маданият күнүнө. Андан бурун Айылда берген. Айылда 2 жыл болду. Айылдын Атуулу дегенди берди. Эгер адам өмүрүм узун, ден соолугум чың болсун десе, кыймыл аракет көп болуш керек дейт. Сиздер өмүр бою иштеп келген адам эч качан кроватта жатып алып, пультту кармап, телевизор көрүп жатпайт эжеке. Мен сыймыктанам да, кызым. Эмнеге сыймыктанам? Кыргызстан боюнча кемпирлерди чогултуп койдум да. Азыр карасаң эми башың айланат. Биринчи биз чыгып, ушул мен ансамблимди кубаттап, Мекылда бир канча десем болот, 2004-жылы 2004-2014 народный алдым, 2 жолу. Тастыктап берди, анан 2004 ошол семинар болуп атты, Султан Раип министр эле. Анан Шакен дегенибиз бар, ак мөөр сиңдилерин уюштурган. Ай, бир телевизордон көрсөм, байбичелерди буралып эле чыгып анан Зуура деген ушинтип уюштуруп калыптыр, анан мага таасир кылды. Мен анда уюштурдум дейт да. Ошол десе Султан Раип айтат, "О, залда отурат Зуураңыз" дейт. Андан кийин экөөбүз жолугуп учурашып, анан жакшы уюштурупсуң, азаматсың, баарыбыз ушинтип ойготтуң деп неме кылат да, ушуга сыймыктанам. Менин кылган эмгегим элге таасир кылса, эл кулантып кетсе, кандай жакшы. Эми биз мына ушундай сиздей сабырдуу болуп, өзүңүз айттыңыз го, союз таркаганда айлык деле албай эле калган учурубуз. 3 жыл айлык албадык го. Анан ошого да сабыр кылып, жакшы болуп кетет, баары жакшы болуп кетет деп чыдамкай, анан сабырдуу болуш үчүн адам кандай өзү болуш керек экен? Азыр сиз ойлоп, интернетте чукулап отурсаңыз, сабырыбыз азыраак, биз жаштардын айтып. Азыр сабыр жок. Азыр андайлар аз го. Айлыкты сразу ишке кел, айлыкты сурайт го. Канча мен айлыгымда? Канча мен айлык, мына канча айлык алып атышат. Маданият үйүндө канча адамдар иштеп атат, мисалы, азыр айлыгыбыз жакшы болуп калды. Ушунда актаган немелер болбой атат да, кезде жаштарга эмес ушундай неме болуп кетесиң да. Только акча үчүн эле умтулуп калды. Эми заман ушундайбы? Ушул акча деп эле илгери акча дебейт элек. Мен бир башыман өткөн кызык турмушумда биринчи өтө күтүлбөгөн нерсе болгон да.
ошол 79-жылы барганыбызда үй бүлө анда Ленин районунда иштейт элек. Үй бүлөлүк ансамбль фестивал болот экен деп уктук. Бирок анан биз анча неме кылбадык да. Анан Министерство культурадан бүркөн звонок болуп калды. Эки коллектив комуз менен мындай таластан элек даярдашыптыр. Программадан бул суз болуп калат. Давай Халил Жороевдардын семьясын сурайлы. Ошолор үй бүлөсү менен жүрөткө, бала чакасы таланттуу болсо керек катышып уюштургула деп. Канча десем мүмкүн болбой анан бизге мекелди сунуш келди. Анан жолдошум давай уюштура алды. Анан музыкальный школдон бир баланы алдык дагы. Мындай нотный немеге музыка. Балдардын баары ошол азыр Өзбекстанда иштеп атат деген балам фортепианода окуйт эле. Анан берки балдарымды анан үйрөтүп, оз комуздан бар, разнообразный баарын үйрөттүк, үйрөнүп кетти. Анан сиңдим бар эле, өзүм менен ошол көп чогуу иштедик, химия деген. Жолдошу аккордеонист эле. Ошондой немелер тартат элек. Ал болуп анан даярдадык да. Даярдап 15 республиканын ырын даярдадык. Бийин даярдадык. Андан тышкары ошол сиңдим только индийский ырлар жакшы ырдайт эле. Ошол аны даярдадык. Казак кыскасы бар мамлекетти даярдап Москвага бардык. Барганда эле биринчи репетицияда эле бир армян киши бар экен. Жороев семьясы сюда деп эле алып кетип калды. Анан бизди өзүнчө репетиция кылып, немеге чейин. Значит, булардын программасын немекен деди окшойт да, анан өзүбүздү даярдап анан неме кылды. Кино 100 мамлекеттен кино фестивал болуп атты. Апар ошолорго концерт койдурду анан. Концерт койду. Баягы сиңдим индийскийди точно ырдаган окшойт да, ырдайт. Кормал өдөг ыргытып атышат баягылар кинодогулар. Жакшы ырдаган үчүн. Ошол жерде эле биринчи немени толкундоо бардыгы неме болду да. Анан жыйынтык болду фестивалда. Концерт койдук. Бүт 15 мамлекеттен 76 үй бүлө бардык. Ушундай анан бүткөндө анан семья Жороева алтын медаль депсе, кулагым бүтүп ордуман тура албайм да. Мен аны күткөн жокмун да. Мен айтам да, onun үчүн канча украиналар бар, молдавандар бар, кыйын немелер, казактар бияктар немелер. Өзбектер барган тарих эми биздикине рахмат эле деп бир диплом берип койсо деп өзүмчө неме кылганмын. Биздин программа баягы жагып, армян жакшы иштеп, сахнага чыгарып коюп, алтын медаль алганбызда, ушунда мен өзүмдү совсем башка сезип да, мындай неме кылып өзүм балдарым менен ушу деңгээлге жеткениме өзүм башка мамлекет болдум да. Башка зуура болду. Материалный байлык бул бир тыйын экендигин. Ошо да бир тыйын, Караңыз эми бул аброй чынында. Ошол аброй болуп, ошо жерде алганыма сүйүнүп. Жасаган эмгегиңиз кайтып. Ошол да. Келе атканда анан Султан Ибраимович аякта Бишкекте эле тозуп алышып, чакырып, премия беришип, машинада силерге машина кылып беребиз дешип, эме кылды, сыйлыктарды берип, Кыргызстандан да берди, ал жактан да берди. Аябай неме болду, эмгегибизди баалашып, рахмат деди. Ошондо культурада иштегениме өзүмчө бир канаттандым да. Сиз 65 жыл бою Маданян тармагында иштеп, бир да күн өкүнгөн жоксуз бул тармактан да алганыңызга. Тескерисинче жанагындай жагдайлар болуп, сиздин көп тескери жактар болду. Жумушуңуз акталып, эмгегиңиз артып атканда тескерисинче эки эселеп сүйүнүп, ушул тармакты тандап алганыңызга кубанып, ыраазы болуп, мына ушундай өз жумушун сүйүп иштегендер чынында бизде көп болсун эжеке. Тоскоолор көп болгон. Мына ансамбль уюштургандарчы. Мен айтам да, ошолорго эм карабай, шуну Кудай колдоп, ушунча деңгээлге жетти. Ошолорго деме кылганда, ушунчалык эме кылган жокмун. Мен өзүмчө сыймыктандым. Кыргызстан боюнча урпактарды уюштуруп койгонума, Кыргызстан Уркуян Салиеванын музейинде иштеп атканыма, улуу жерге барып келин болгонума, ошол элине, жерине ошол жүргөнүмө, анда мен биринчи күйөөгө тийгенде айылга барбайм дейт элем да. Айылга келгенимди билбей калдым өзүм. Ошол жерге барганыма өкүнбөйм. Ошол жерден дагы чыктым да, алдым, жеткенге жеттим, сыйлыгы бардыгына. Урмат сыйга ээ болдум. Мындай келин болуп, чозулуп же бирдемеден тартынып эме кылган жокмун. Кыз болуп, сизди кыздай кабыл алышты. Аракет кыла берем, любой нерсеге жөн турбайсың да.
Эми мен бир нерсени байкадым эжекес, эфир башталгандан баштап аягына чейин жолдошуңузду аябагандай ар бир сөзүңүзгө кошуп турдуңуз да. Бул жолдошуңуз жактан чынында көп колдоо болуптур, сүйүү болгону көрүнүп турат. Анан эми баягы тагдырда жолдошуңузду жоготконуңузга 3 жыл болуп калдыбы? 4-жыл болуп атат. Аябагандай чоң жоготуу кылдым. Мен ошо жолдошум өлгөн күнү заслуженный алдым да, приказ чыкты, ошого өкүндүм аябай. Себеби мен ушу деңгээлге жеткирген ошо жолдошум болду. Эгер мен сүйүп тийген болсом дагы, мисалы, отур үйдө, балдарды бак десе, мен ошону отуруп калмак, мисалы да. Ал мени колдоп, кайра ушинтип көтөрдү да, мен жолдошум менен сыймыктанам. Ошол бар үчүн мен ушу деңгээлге жеттим. Балдарына да айтам, атаңар бар үчүн мен ушу деңгээлге жеттим. Атаңарга дайым рахмат айтып жүргүлөр деп мындай дейм да, сыймыктангыла атаңар менен. Мен жолдошум менен сыймыктанам. Себеби экөөбүз тынбай бирге иш кылып, бирге жүрүп, наградан экөөбүз тең алат элек. Бирибиз бурун, бирибиз кийин алат элек, бирок бар награда биз барып суранбайт элек. Мага награда Султан Ибраим Раматулла отуруп, неме кандай жардам берели десе, коюң рахмат ошончол деп турбуз да. Жакында эле бир мына өзүм болгондо мына чоңдорго кирсем, эже кандай награда жазып, ой нанайым бар наградан алдык. Только музейимди ремонттуп чоңла бергиле десем күлөт, адамдар мага мына медалды бер, мынаны бер деп келет. Жок, өзү эле келет. Сен эмгек кылсаң, сен эмгегиңди баалагандар чыгат. Кудай колдоп, ушул деңгээлге жеттим, Кудай дагы колдосун деп. Чалыма сыймыктанам, чалым менен. Жолдошумду бардыгы ал дагы тытынган киши эле да. Айтканын кылган, ушул бир жерге кирсе бар өндүрүп бирдемелерди алып келип, эч кимде жок аппаратуралар, форманы Казакстанга барып тиктирип келет элек, Ташкентке барып материал алып келет элек, ушинтип иштейт көөлөп. А мен өзүм жалгыз эмне кылмаганым. Дем күч берген да. Ошол мына урпактарды уштурганда да ошондой болгон, биз экөөбүз макулдашып отуруп. Анан давай ушундай кемпирлерден түзөлү деп. Анан ошондой кечелерди тынбай өткөрөт элек, айылда дагы. Мындай 8 март, мындай жаңы жылбы же мына эженин туулган күнү, өлгөн күнү, буларга такай бизге мероприятие өткөрүш салт болуп калган. Жолдошуңуздун эми жаткан жери жайлуу болсун, чынында. Бул эми Кудайымдын жазганы дейт негизи. Бирок сиз айтып атпайсызбы, мен ушундай эмгек сиңиргенин да билбей кетти деп. Ошону билбей кетти да. Билбей кетти. Анан биз ага да эмгек сиңирген болбой калып, анан неме болду да, эми ага неме кылбайм, наградалары ошончо элдин баары билет эмгегин. Бирок ошол угуп калганда деген өкүнүчүм болду. Ушул эмгегимди угуп калганда, кемпир, хотя бы сен алып калсаң жакшы болот эле деп коет эле да. Ошол мага жол берет. Эл тарабынан эмгек сиңирген наам алды да, эл тарабынан. Эле бар. Бардыгы награда бар, ошол эмгек сиңирген болбой калды да. Бирок азыр айылдын маданият үйүнүн атын коюлган. Жолдошум элдер, мен ого да аябай кыйналып жүрдүм. Өзүмчө балдарыман уялып жүрдүм. Эме өзүнүн атын коюлду дагы, мен атамдын аты коюлбай калды деген нерсе болот деп, бирок жулунбадык, суранбадык. Маданият жылы болуп калды. Ошол жылы айыл өкмөттө Баймырзаева Алия ошол кыз сунуш кылды. Халлекенин атын коелу, ошончо эмгеги бар. Ушундай келип жакшы иш кылдыңыздар. Сиздин атыңыз коюлуп, акенин аты коюлбай калды деп, анан ошондой айылдык депутаттардын сунушу айыл өкмөттүн атын, неме, маданият үйүнүн атын койдук. Жакшы. Бул деген чынында Кыргызстанда биздин өлкөбүздө бүлөдө ушундай эмгекти сиңирип, эл үчүн кызмат кылып, маданиятыбыз өнүксө экен, өссө экен деп, айлыктын аздыгына карабай, үйдүн жоктугуна карабай кызмат кылган, бул чоң эрдик, анан сабыр, сөзсүз түрдө күч кубат. Бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр дагы чынында сыналгынын түбүндө отуруп алып, өздөрүнө кандайдыр бир шыктандыруу алып, үмүт пайда болсо керек деген ойдомун. Эжеке, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чынында ыраазычылык билгизем. Сиз менен маңдай теске отуруп маектешүү мен үчүн да чоң сыймык болду.
Сизден көп жакшы жактарыңызды мурдап алдым десем болот. Демек, болбогон нерсеге капа болбой, болбогон нерсеге чарчадым дебешим керек экен. Демек, келечек алдыда экен деп, эжекедей болсом экен деп ичимден ниет кылып Кудайдан суранып отурдум. Рахмат эжеке, оорубаңыз чынында. Дагы деле болсо кызмат кылып жүрө бериңиз. Буюрса бүгүнкү күндө мен жакшы конокторума, ушундай сизге окшогон үлгүлүү инсандарга ар дайым айтып келем. Бүгүнкү күндө эжекем 80ге таяп калып, мен менен маектешип отурса, эжеке 90 жашыңызда дагы маданият үйүндө иштейм, ушул дагы деле кызмат кылып атам, баягы кемпирлер дагы деле бар деп жакшы жаңылыктарды менен бөлүшүп келиңиз, эже. Рахмат силерге дагы ушул менин болорбос эмгегимди баалап, ушул телевидениеге убактыңарды кетирип, элдерге, жаштарга үлгү болсун деп чакырганыңарга рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун, максатыңарга жеткиле. Мендей небере чебере көрүп, ушундай каалаган, тилеген оюңар ишке ашсын болом. Баарыңарга ийгилик каалайм. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы эле эжекенин балдары, неберелери, чеберелери, күйөө балдары, мына ушундай апаңыздар бар экен. Чынында сыймыктанып жүрсөңүздөр болот. Чоң сиздер үчүн чоң сыймык бул. Бул жакта отурган жалпы эле Кыргызстандын тургундары, жаштары сыймыктанып аткандан кийин сөзсүз түрдө апаңыздар үчүн мына ушундай апам бар деген чоң жетишкендик да, эже, башты бийик көтөрүп жүрүңүздөр. Ар дайым сиздерге да рахмат. Анткени балдардын да колдоосу болбосо, эже, бул деңгээлге жетүү кыйын. Эжекедей супсулуу болуп, мына бүгүнкү күндө да жапжаш болуп, жакшынакай кийинтип алып, балдары эфирге алып келди. Алла ыраазычылык билгизем. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, чынында мына ушундай инсандарыбыз көп болсун. Биз ар дайым ушундай инсандарды эфирге чакырып, алардын басып өткөн жолун айтып берүүдөн чарчабайбыз, жадабайбыз. Кийинки дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар дейм. Эфирде мен Фируза Ашымбаева болдум. Ал эми камера сыртында Азамат Кубатбек уулу сиздер үчүн кызмат кылдык. Саламатта калыңыздар.